Тамырын сыйлайт өсөр эл, талантын сыйлайт көсөмөл деп амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырлашуу программасын кайрадан көрүп жатасыздар. Андыктан биздин эфирде биздин бүгүнкү чыгарылышты аягына чейин калтырбай бирге көрүңүздөр. Ырчыларсын ыр болот ырдап келген жерине ырыс менен кут конот деп бүгүн да мынакей кайрадан биз эфирибизге таланттуу ырчы мырзаны чакырып отурабыз. Мына ушул кыргыз маданиятынын өзүнүн салымын кошуп, бүгүнкү күндө эл алдында жаркылдап ырдап жүргөн таланттуу ырчы жигит келип бүгүн биздин куттуу студияда чай үстүндө маек курган турабыз. Кайсыл конок келди, кандай конок келди десеңиздер, Бишкек шаардык мэриянын астында түзүлгөн эл аспаптар оркестринин солисти, таланттуу опера ырчысы Рыскелди Анаркул уулу биздин куттуу студиянын кадырлуу коногу. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келипсиң. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Адегенде биздин көрүүчүлөр менен бир амандашып, учурашып, анан сөзүбүздү баштасак. Жакшы болот. Саламатсыздарбы? Жалпы 7 каналдын көрүүчүлөрү. Мен ушу каналга келгениме бүгүн кубанычтамын. Биринчи жолу келип атам. Буйрса. Жакшы таланттарыбызды элибизге арнайлы чакырганыңыздарга рахмат. Жакшы, эми биринчи жолу келип атам дедиң, эми буйрса мынакей 7 каналдын эшиги ар дайым ачык. Ар дайым чыгармачылыкта болуп жаткан жаңылыктарың болсо келип бөлүшүп тур. Эми биринчи келип атканда биздин жалпы көрүүчүлөр бул кандай жигит болду экен, кандай таланты бар болду экен, кайсы жактын кулуну болду экен деп мүмкүн кызыгып карап отурган болуш керек. Өзүң жөнүндө кыскача айтып өтсөң, кайсы жактан болосуң, кайсы жерде иштейсиң, кайсы жерде окугансың? Мен Токтогул районуна караштуу Актектир деген айылдан болом. Ошол жакта Султан Нурманбетов атындагы номер 16 орто мектепте 11 жыл бою окуп бүтүргөм. Андан кийин ошо биздин Улуттук Калый Молдобосанов атындагы консерваторияны 2 жылдык студиясын, андан 5 жылдык, анан кийин ошо жалпы аягы 9 жыл окудум консерваторияда. Азыркы учурда ошо Бишкек шаардык эл аспаптар оркестринде солист болуп эмгектенип атам. Ал менен утурлай эле Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында ал жакта да солистмин. Ушинтип элибизге кызмат кылып атабыз. Жакшы. Жакшы. Токтогулдун кулуну таланттуу жерин улутурбайсыңбы? Анан 9 жыл ошол жактан билим алып, азыркы убакта окууну бүттүңбү? Дагы деле окуп атасың? Бүткөм. Бүтүп дипломду колго алдың. Дипломдор колдо. Эми буйрса мынакей ошо эл аспаптар оркестринде, опера балет театрында, анан бир жакшылыктарды баягы ырдаганын көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Бүгүн да ошол биздин куттуу студиядан бир ырдаталы деп да чакырып атабыз дегендей. Азыр опера балет театрында штатта кирип иштеп атасыңбы же штаттан сырткары эле барып ырдап койбойбу? Штаттабыз негизи. Мэриал эл аспаптар оркестринде штаттабыз, опера балетте. Эмгек кандай десем, айкалыштап болобу ошондой. Баа жигитке жетимишине ыраазы кылат дегендей. Ар тараптан Токтогулдук аздык кылат экен. Ал жетип калганда тойго бара калыппы? Тойго барып, тягына да бягына да жетип жүрөбүз ошон. Мына ошол консерваторияда опера ырчысы кесипти бүттүңбү? Кандай кесипти бүттүң ал жакта? Ал жакта жеке ырдоо деген бөлүм бар. Ошол бөлүмдө СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаеванын колунда окудум 7 жыл бою. Андан кийин 2 жылдык аспирантурасында кыргыз эл артисти Талгар Жакшылыковдо анда окудум. Жакшы, буйрса жакшы жетишкендиктер, эл аралык конкурстардын лауреаты болуп, бир нече конкурстардын лауреаты болдук. Азыр ошо кызмат ошо опера балетте, оркестрде эмгектенип атабыз. Жакшы, мына ошол чыгармачылык, негизи эле чыгармачылык жолго түштүн өзү бир кыйын да. Талант болуш керек, өнөр болуш керек, үн болуш керек дегенде, анан анын ичинде дагы ошол опера ырчысы болуш бул өтө талантты талап кылат да. Себептен ошол эле үнүңдүн ошондой опера ырдай аласыңбы, ырдай албайсыңбы турабы? Анан ал жакка кандай экзамен менен кабыл алабы же бул жактан атайын окууну бүткөндөн кийин эле барып өзүңөр иштейм деп барсаңар ала берет бекен? Ал жакта иштейм деп барсаң жакшы болот. Албайт. Негизи мектепти окуп бүткөндөн кийин негизи бул эмени дагы бүтүргөм мен. Айыл чарба институтун. Ал жака негизи айылда ушундай го. Окууга өтпөй алгандан көрө бир жерге кирип кеткен жакшы дейм. Туура.
Анан кийин ошо келип биздин агрардык академия Скрябин атында ал жакты бүтүрүп, андан кийин баягы өзүңдүн ички көксөгүң баягы каалооң, тияк ата энең келип тыгып койгондо алып келип окуйсуң. Айлажок окуйсуң, анан барасың иштейсиң депчи. Бизде кеч бар эмеспи токтогулда. Болбосо кеске даярдап аттан. Анан Кудайга шүгүр, өзүмдүн ички каалоом, өзүмдүн жүрөгүмдө көксөөм, баягы кичинекей бала кезде ушу элге кызмат кылсам, элдин алдына чыксам деген тилектер бар эле. Айылда кой кайтарып жүргөндө тообун башына чыгып алып жатып алып ойлончу элек, элге кызмат кылсам деп. Оюң баары ошол ой баягы Кудай таалам ошол жаштын тилегин берет дегендей тилектер кабыл болуп, ушу консерваторияга тапшырып, ал жактан жакшы экзамендерди алды бизден. Ушу СССР эл артисти Кайыргүл Сартбаева өзү отурган экзаменге. Анан дагы бир нече мугалимдер, эл артисттер. Анан ошентип ал эжебиз бизди жакшы көрүп, балам сен менде окуйсуң, мен классыма кабыл алайын, ар жак берсең жыйыштырып окууга келе бер деди. Айыл чарба биздин чарбага кошул деди. Анан кийин жакшы ошентип сүйүнгөнмөн, жакшы чарбага кошулган экен деп музыка дүйнөсүнө, опера дүйнөсүнө ушу үнүмдүн туура келип, баягы үндүн диапазону, кеңдиги дегендей. Ошол үнүм көрсө мен оперный экенин деле билбей жүрүптүн. Ырдай кой кайтап жүргөндө ырдай берип, анан үндүн Кудай берген үн экен. Ошо эжебиздин колунда 7 жыл окудук, жакшы, жаман эмес. Элибизге ырдап атабыз, чыгармачылык чөйрөдө жакшы кызмат кылып атабыз. Жакшы. Мына ошол эстер эл артист азыр мынакей Самара Токтакунова, анан кийин деле ошол Кайыргүл эжеке калды. Алар эми азыр 90го чыгып, 90ды аркалап турат. Бирок азыркы убакта Кайыргүл Сартбаева иштебей калды окшойт. Себеби менде ден соолугуна байланыштуу үйдө отурганын көрүп атабыз. Бирок ошонсо дагы артынан канчалаган шакирттерди тарбиялап, өстүрүп, анын бири мынакей сен, анан эми жалпы биздин көрүүчүлөр мынакей опера ырчысы деп атат, Токтогулдун бир таланттуу кулуну деп атат. Бүгүн атайын гитараны алып келипсиң. Ооба. Гитара менен бир чыгарма аткарып бересиң ба? Гитара менен аткарып берейин эми сиздерге, мынча болду. Атайын алып келгениңди ырдатпасак болбойт, а? Гитара менен жакшы бир гитараны канча жашыңан баштап чертип келип атасың? Ой, гитараны жаш деле эмес, ушу кармаган деле чертип кеттик. Кызыккан деле. Кызыккан деле. Негизи чыгармачылык баягы адамдар инструментке деле, айрыкча оперный ырчылар инструменттен алыспыз да. Инструменталисттер өздөрү чертсин, касапчы өзүнүн ишин кылсын дегендей. Анан кийин баягы ушундайда концертмейстер деген болот да бизде. Фортепиано ойноп берет. Ал кесипкөй адистер мындай жерде эми шарт болбой калат. Анан кой деп же комузду же гитараны көтөрө келебиз. Коштоп турушун, баягы оркестр жок. Анан сиздерге көрүүчүлөргө Апаз Жайнаковдун оонунда Төмөнбай Байзаковдун сөзүнө жазылган Кыргыз жери чыгармасын аткарып берейин. Кеттик. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тосо, кучактайм ой кырларын нурга кошо, сулусу кыргыз жери нурдан бүткөн, улусу кыргыз жери ырдан бүткөн. Ысык көл жердин көзү кырлар кашы, адырлар көкүрөгү токой
кой чачы дайралар кан тамыры чоку тажы себеби топчулары ар бир ташы кең жүздүү гүлделелүү кыргыз жери күн жүздүү берекелүү кыргыз жери сулуусу кыргыз жери нурдан бүткөн кыргыз жери нурдан бүткөн сулуусу кыргыз жери нурдан бүткөн. Кол чабуулар болсун. Азамат Вали абдан сонун чыгарма болду. Кыргыз жери деген бул чыгарманы ийине жеткирген Саламат Садыков эжекебиз бардык баягы адамдардын ошол ыр сүйөрмандардын, музыка сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнө калтырып кеткен да. Азыр дагы биздин көрүүчүлөр болсо бир эске салып алган болуш керек Кыргыз жерин, Негизи ошол Токтогул районунда сен туулган айыл, сен жашаган айыл ошол улуу демократ акын Токтогул атабыздын жанындагы айыл да. Ал жерге баягы келип каласың, музейге кирип каласың, нар жакта баягы өзүнүн күмбөзү бар, үйү бар дегендей. Ошол жака келгенде бир кандай жакшы тилектер болчу эле. Кийин бир ушул Токтогул акындай болуп бир чоң ырчы болсом деген. Токтогул ошол биздин Токтогул районунда Актектир деген айылда ага чейин Чолпон ата деген айыл бар эмеспи? Ошо Чолпон атада музейи бар. Анан Чолпон атада да биздин туугандар бар. Ал жака жөө келип калабыз. Жакын айыл, жакын айыл. Анан жөө басып баратып ошол күмбөзүн көрөсүң, музейин көрөсүң. Бала кезде анан кийин баягы бала кезде элдер кээ бир адамдар китеп окуганда баягы балалык менен балага тиешелүү китептерди окуйт экен. Мен ошондо Токтогулдун китептери турчу эле эжемдин үйүнө барсам. Анан могу китептерди мен үйгө ала кетейин, силер бул китепти окубайсыңар деле деп 3-4 китебин үйгө алып кеткем. Анан ошол китебин окуу, ырларын окуу эле оюн бар эле ошол Токтогулдун ырлары, Токтогул. Анан үйдөгүлөр дай комузду алып ырдап атсам, ай Токтогул чай ич деп ошентчү эле. Анан кийин окуганың деле Токтогул, ырдаганың деле Токтогул деп. Токтогул. Анан биз Токтогулдуктар негизи таланттуу эл келет дейт. Кудай таалам ичкен суубуздан, ошондо Токтогулдан таланттуу инсандар көп чыккан. Биздин абабыз, суубуз элге Токтогул районунда чыккан таланттарга баягы таасири болгондур. Элге кызмат кылып атышат. Ошонун ичинде дагы мен опера кырчысы болуп кошулуп калганыма, Токтогулдук болуп калганыма, кыргыз болуп калганыма сыймыктанам бир чети. Чындыгында эми таза сууну ичип, таза абадан дем алган жигиттер үнү да таза болот. Ал эми ошол эле убакытта мына эфирден сырткарыда сүйлөшүп калганда чыгармачылыктын үстүндө ошол клип да тарттырып атам, чыгармачылык менен баягы тыгыз иштейин деп чечтим деп атпайсыңбы? Ошол клип жөнүндө сурайын. Клип кайсы жактан тартылды, кайсыларга тартылды? Эрис Сыдыков деген клипмейкер тарткан. Өмүр кайда шашасың деген чыгарма. Баягы өмүр күндө өтүп атат. Анан ушуларды ойлонуп отуруп кайсын ырдасам деп, обону жагып, сөз жагып, ушуларды тартып коелу деп иштеп тартырдык. Буюрса элдин азыркы убакта ошо теледен, радиолордон ошол чыгарма ырлар кетип атабы? Кетип атат. Бердиңби бардык жактарга? КТРден, Муз каналдан кетип атат. ЛТРден сиздерге алып келдик буюрса. Буюрса бүгүн бизден кетет. Буюрса сиздерден кетет эми. Клиптин тартылганына кайсы убакыт болду? Канча убакыт болду? Клип негизи 1 жыл болуп калды, тартылган. 1 жыл болуп калды анан. Бүгүн алып келдим де. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 1 жыл болгон клип экен, бирок биздин 7-чи каналдан бүгүн алгачкылардан болуп эфирге берилип жатат.
мына ошол Ырыскелди Анаркулуулунун Өмүр кайда шашасың деген бир жакшы чыгармасы бар, жакшы клипи бар. Чындыгында клип тартыш деле өтө оор, ага чыдаган киши тартылат, акчасына чыдаш керек дегендей, анын артында канчалаган түйшүк бар дегендей, ошол түйшүктөрдүн баарына чыдап бүгүнкү күндө Өмүр кайда шашасың деген бир жакшы чыгармага клип тарттырган. Ошол клипти сиздер менен биргеликте чогуу көрөлүк, андан кийин маек улантабыз. Ömürler al budayrak kanday öküm darbe mezgildan öjörlene talkanday geçekele kız jigit bugün görsen çaçtı çirkin ömür yolumun çatas kaptı çirkin ömür yolumun çatas kaptı çirkin ömür çatas kaptı ömür kayda şaşasın kamçılanıp argaçan kurgalamın bilbeymin up jetpey maksatcan geçekele kız jigit bugün görsen ak çaçkın çirkin ömür yolumun çatas kaptı çirkin ömür çatas kaptı çirkin ömür yolumun çatas kaptı geçekele kız jigit bugün görsen ak çaçtı çirkin ömür yolumun çatas kaptı çirkin ömür çatas kaptı çirkin ömür yolumun çatas kaptı Мынакей өмүр кайда шашасың дейт. Чындыгында азыркы күндө көп адамдардан угуп калам да. Убакыт абдан ушундай тез өтүп атат, бат өтүп атат. Ошолго ишенесиңби сен? Ооба, убакыт негизи кече эле биринчи күн болчу, үчүнчү күн болуп калды. Убакыт аябай тез өтөт экен. Кече эле мектепти бүткөнбүз дегендей, мына бүгүн окуу жайды бүтүп, аябай эле бат өтүп атат.
тез өтүп атат, Тез. мына ошол убакыттын ичинде баягы айтып калат экен да, 30-ында оралбаган, 40-ында кылыч чаба албайт депчи. Анан ушул жаш кезде баягы иштеп калыш керек экен да. Азыркы убакта мына ошол театрда иштеп атасың, андан кийин мынакей консерваторияга барасың, эл аспаптарга барасың, аны менен катар тойлор болот, жакшылыктар болот дегенде, негизи жетишип атасыңбы ошонун баарын эле? Жетишсе болот бекен негизи? Жетишсе болот. Эфирге келесиң дегенде. Карашалап жүрүп жетишесиң, ары чуркап, бери чуркап. Бишкектин пробкасына карабайбы? Пробкадан жанагы кандай десем, жаныңа күч келсе баарын кыласың деппи? Чыгармачылыктын ысык сууна ушуга даяр болуп, ушуга кайыл болуп, ушу жолду тандаганбыз. Элге кызмат кылалы, үй бүлөбүздү багалы, Туура. иштейли деп анан жетишип атабыз, жетишпеске арга жок дегендей. Ошол опера балет театрына киргенде ошол залкар инсандардын сүрөттөрү көрүнүп калат. Ал жерде ошол залкар инсандар жөнүндө сөз болуп калат. Анын бир эле сенин шакиртиң Кайыргүл Сартбаева жөнүндө бир жакшы сөз болуп калат. Анан ичиңде бир баягы айтып коет го, пенденин оозунда оозу Алланын кулагында деп, ичиңе бир ниет кылып койсуң, мен ушул залкар инсандардай бир залкар адам болсом экен, ушундай даражага жетсем экен деп. Тилектер болуп калабы кез-кезде ойлонуп калган убактар? Тилектер болот. Жакшы баягы ар бир инсан төрөлгөндө Кудай таалам жазып коюп турбайбы маңдайыначы. Анан мындай болсо экен дейбиз. Анан Баары Кудайдан. Баары Кудайдан анан. Бирок эң башкысы аракет керек. Аракет керек. Ал инсандардын басып өткөн жолу бизге үлгү. Аларды үлгү кылабыз. Ушул инсандардай болсок деп анан аракет кыла берсек, Кудай буйрса жетербиз. Кудай аманчылык коюп десе болсо көптөгөн чыгармачыл инсандар өткөн. Ошол эле болот Миңжилкыев, Артык Мырзабаев, мынакей. Анан кийин Керим Тураповтар, агайлар анан ушу агайларыбыздын баскан жолу биздин жаш чыгармачыл инсандарга опера жаатында бизге үлгү, биз дагы ошолор аткарган чыгарманы элге ийине жеткирип аткарып берсек, уят кылбай, анан эл аралык конкурстар да болуп калат бизде. Анан баягы чет жакка чыкканда дагы кыргыздын желегин желбиретип, опералык жактан арияларды ырдап, романстар орус элинин, казак элинин чыгармаларынан, дүйнөлүк Италиянын чыгармаларынан аткарып, аларды ийине жеткирип, ошентип элибизге жакшы орундарды алып келип, биздин элибиздин намысын коргоп дегендей, же уят кылбай жаштар келатабыз, буйруса ошонун. Жакшы, эми баягы жаштын тилегин берет дейт. Ошол Кайыргүл Сартбаева апабыз да биздин студияга көп келген. Ал маек кылган, ошол убакта ошол артында үзүп келе жаткан, ал өзү окуткан ошондой баягы шакирттери менен сыймыктанарын, ар дайымаларга батам берем. Ар дайымалардын бир жолу ачык болсо экен дейм. Себеп дегенде эми аксакал ошол опера ырчыларынан карасак, ушул Кайыргүл апабыз эле калыптыр да, азыркы убакта 90 жашка чыгып калды. Ошол эле аксакал калыптыр да. Ал апабыздын деген көрбөгөн жери калбаптыр. Дүйнө жүзүн бүт кыдырып келген. Анан эми батасын берсе, бай айтып коет, бата менен эл көгөрөт да. Бирөөз эми батасын берсем, силердин эмне келаткан жаштарсыңар, ал апабыздын убагына келгиче, анын учуруна келгиче бир өзүнчө бир дүйнөнү кыдырасыңар. Буйруса. Кудай буйруса. Чыгармачылык ийгилик калайлы, эми дагы бир чыгарма аткарып бергилем. Кийинки чыгарманы кайсына да бересиң? Опералык жанрда эле эмес, негизи жеңил чыгармаларды дагы баягы тойлары анан мындай жакшы кулакка да угумдуу, анан опера кечке көрсө эл да чарчап кетет негизи. Анан жеңил ырлардан ырдап берели. Алтымыш Кадыровдун Көл жээги деген ырдап берейин сиздер. Көл жээги көркөм барына жагып, кайыкка түштүк экөөбүз барып, суу жеги тарткан сулуулук калды, турганда бирге жүрөктөр кагып, суу жеги тарткан сулуулук калды, турганда бирге жүрөктөр
тыргагып чайпалса кайык чалкалай калып жүзүңдөн турду ажарың жанып анда да турдуң айтылып сырлар артылган колуң мойнумда калып анда да турдуң айтылып сырлар артылган колуң мойнумда калып шарпылда көнүм шарпылдай бергин шабатың тийсин жакындай келгин сырдашкан жаштык күбөсү болгон шамалым көлдүн өмүрдүн кенчи шамалым көлдүн өмүрдүн кенчи кол чабуулар болсун. Сонун чыгармалар. Ошол Алтымыш Кадыров агайыбыздын жакшы чыгармасы болду. Азыркы убакта көп ырчылар, көп ырчылар эмес, бардыгы ырчылар ошол жумуштан сырткары тойдо да кызмат кылып жүрүшөт. Ал жактан да үй бүлөнү багыш керек дегендей. Анан сен да мына ошо тойго чыгып калганда көбүнчө опера ырларын ырдап жүрөсүң да. Ошол жакта отурган коноктор кандай кабыл алат? Тойго баягы ресторан, кафелерге чакырганда ушундай классикалык жанрдагы чыгармаларды аткарабыз. Суранышабыз? Суранышат. Элдер баягы азыр жандуу ыр деп көңүл буруп калышпадыбы? Фонограммадан качып, элдердин азыр аң сезими Кудайга шүгүр, элдердин табити дегендей жандуу, профессионалдык деңгээлдеги музыкага көңүл буруп башташты. Элдик ырдоо, ошо менен опералык жанрдагы чыгармаларга көңүл бурушуп, Керим Тураповдун, ошол эле Муслим Магамбаев, Болот Миңжылкыевдин репертуарларын баарын аткарып жүрөм. Элге жакшы, элдин кабыл алуусу жакшы. Кол чаап, кол чаап. Ал жакта жандуу үндө ырдайсың. Жандуу, бардыгы жандуу. Мүмкүн ошол жердеги аппаратура деп калабыз, үңгүчөткүчтөр сага кескесте жакпай калган убактар болобу? Эми андай да болот. Фонограмманы колдонуп жүрбөйсүң деген. Андай учур да болот. Баягы аппаратура, бирок эми баягы профессионалдык ырчы болгондон кийин кээде ден соолукка байланыштуу тамагың ооруп калышы мүмкүн, ошондойдо колдонушу мүмкүн. Анан колдонуп коесуң. Анандай ден соолугуң жакшы болуп турганда жандуу ырдасаң өзүң үчүн жакшы дегендей. Эргүү алып, кенен кесир ырдап дегендей. Жакшы, эми бир кыска нуска суроо болсун. Баягы аккан арыктан суу агат дейт. Үй бүлөдө ким ошол маданиятка, ырга жакын? Атаң, апаң, же туугандардан? Үй бүлөдө негизи атам деле, апам деле баары эле чыгармачылыкка жакын. Ырдашат. Өздөрүнчө баягы элге кызмат кылбаса дагы кыңылдай иш кылышып, ырдап коюш. Тууган отуруштарда ырдап коюппу? Тууган отуруштарда. Мен билем, ушу кичинекей кезимде отуруш көп болор эле айла. Отуруштардан баардыгы ырдайт го, токтогулда. Кошунан баары бирден ырдап жүрүшат. Отуруш бүттү го. Отуруштун баштан аягына чейин концерт. Ата-энемдин ошондо ырдаган эсимде, көз алдымда дагы деле жакшы чыгармачылык. Ата-энеңден өткөн талант экен. Талант, баягы. Байым үйдө бирөө баягы жылкычынын баласы жылкычы болот, ырчынын баласы ырчы болот дегендей эле, үйдө бирөөдө талант болуш керек да. Ошол аркылуу кам менен келип, анын улу дагы, баласы дагы талант болот экен. Ошол ата-эненин жолун жолдоп, алар ырдабаса дагы алардын баягы атын өчүрбөй, аларга бир жакшы маанай тартуулап, тигинин баласы таланттуу ырчы деп мынакей сен келе атасың. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бүгүн атайын кечте келип, биздин студияга келип, Маяк Курпунун убакыт деген учкан экен, бат эле өтүп кетти. Болбосо дагы ырдаталы деген жакшы ойлор бар болчу. Эми эркин микрофон берейин, анан кийин эфирди жыйынтыктайлык, Рахмат, жакшы болот. Ошо жаштарды колдоп, эфирге чакырып, баягы кандай десем, акыл жаштан, асыл таштан. Ошол сөздүн ары элибизге кызматты кылалы деп биз дагы ушунча окудук.
баягы кандай десем, шартка байланыштуу болуп калат. Тияка барасың, бияка барасың. Ушундай сизге окшогон байкелерибиз алдыбыздан чыгып, жакшылыктарда көрүшүп алып, анан ай сен каяктан келип эфирге келип дегендей Таанышып алып. таанышып алып, чакырып койгонуңуздарга рахмат. Чыгармачылык ушу коллективге ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Ошондой эле жаштарды, баягы чыгармачылык инсандарды элге алып чыгып, жакшы учурларды көрсөтүп, биз элге кызмат кылып, чогуу эле кызмат кыла берели. Рахмат. Ийгиликтер болсун. Биздин ошол чай үстүндөгү сырдашуу программасынын максаты ошо элдик таланттарды, эл арасынан чыгып жаткан жаштарды жалпы биздин теле көпүрө аркылуу жалпы республика боюнча биздин көрүүчүлөргө көрсөтүү. Аны менен катар эле ошол биздин YouTube каналында, Instagram баракчабызда, Facebook баракчабызда дагы ар дайым ошол чай үстүндө сырдашууларды салып, аларга жалпы элге көрсөтүп келебиз. Эми бүгүн мынакей биздин куттуу студияга алгачкылардан болуп келип отурам деп атасың. Буюрса эшик ачык, келип тур, чыгармачылык менен бөлүшүп тур. Силердей таланттар, силердей уулдар биздин студияга керек. Себеп дегенде ар бир өзүңдүн жаңылыктарың менен келип бөлүшүп туруу. Мүмкүн сенин өзүңдүн көрөрмандарың Рыскелди кандай иштерди жазып аткан болду экен деп күтүшү мүмкүн. Себеп дегенде азыр сен Кудайга шүгүр, эл таанып келатат, билип келатат. Жаңы чыгармалар болсо биздин студияга келип тур, ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакытты бөлүп келгениңиз үчүн. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн мынакей Бишкек шаарында Мириязынагы эл аспаптар оркестринин солисти Рыскелди Анаркул уулу биздин студияга келип өзүнүн маегин курду. Бизди мына ушул эфирди көрбөй калдык дегендер болсо, биздин YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Instagram, Facebook баракчаларынан да карап көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.